23-сентябрдан 29-сентябрга чейинки жылдыздар төлгөсү менен таныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы. Аптада майда жагымсыз нерселер, чыгашалар күтүлөт. Кас адамдар бирөөлөрдүн көзүнчө алсыз жактарыңызды айтып, кыжырыңызды келтирүүсү мүмкүн. Жашоодо сизди эмнелер канааттандырбай жатса, ал нерселерди четтетүүнү ойлоңуз. Бойдоктор ата-энелери же бир туугандары менен жолугуп, алардын жылуу мамилесине маарыйт. Бука чаар жылдызы. Жакын адамдардын бири убадасына турбай жардамдан баш тартат же жетекчилик менен айтышып каласыз. Жан дүйнөңүздү түшүнө турган адам менен таанышасыз. Мамилелер өтө жакын болуп кетип, романга айланбашы үчүн чекти сактоо керек. Дем алыш күндөр үйдү жана тегерек четти тазалап, иретке келтирүү менен өтөт. Эгиздер жылдызы. Кырдаалдан улам маанай мамилелер өзгөрүп турмакчы. Баарын боло турган көрүнүш катары кабылдап, ишиңизди бүтүрө бериңиз. Келечек максаттар тууралуу үйдөгүлөр менен маектешесиз. Жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Керектүүсү чыгат. Унаа же электр шаймандарын оңдотуш ыктымал. Бөйөн жылдызы. Жылдыздар активдүү адамдарга сынактан утууга мүмкүнчүлүк берет. Айрымдар башка жумуш караштыра башташат. Буга чоң ишти бүтүрүү үчүн каражаттын жетишсиздиги түртөт. Жалгызсыроо сырдаш адам менен жолугууга жеткирет. Өзүңүзгө көбүрөөк кам көрүү керектигин бир окуядан улам сезесиз. Арстан жылдызы. Жалгыз бойлор чөйрөсүндөгү жылдыздуу адамдарга көңүл буруп, жолугуша баштоосу ыктымал. Иште харизманы пайдаланып, өз пайдаңызга көп нерсени чечип алсаңыз болот. Жакындарыңыз сиздин демилгени колдошпосо, чырдашуунун кереги жок. Жекече отуруп, ойлоруңузду топтоп, сиз бүтүрө турган эмне иштер калганын тактаңыз. Би кеч жылдызы. Сиздин сураныч кабыл алынбай, кээ бир тааныштарга таарынасыз. Айрымдарда балдарын башка мектепке же бала бакчага которуу маселеси чыгат. Чала тааныш адамдардын биринин дос болууга жарай тургандыгы аныкталат. Үйдөгүлөрдүн маселесинен улам врачтын кеңешине кайрылууңуздар мүмкүн. Алыстагы таанышыңыз кабар берет. Тараза жылдызы. Тууганыңыз иш таап же чоң маселеңизди чечип берип, сизге күйө тургандыгын дагы бир ирет далилдейт. Бийиктикке чыгып, бүтүрүүчү иштерди абайлабасаңыз, жыгылып жаракат алуу коркунучу бар. Апта аягында иштерди жыйыштырып коюп, жакшы жаңылык айткан досуңуздукуна жөнөйсүз. Чаян жылдызы. Кечеге чакырык алып, туугандар менен чай ичесиз. Аптада майдачыл болуп, ар кимдин жинине тийүүдөн карманыңыз. Эч кимге ишеним артып, карыз бербей туруңуз. Кайтарылышы кыйын болуп калат. Кандай документ болсо да, кол коердон мурун ичиндеги мазмуну менен тыкыр таанышып чыгууну сунушталат. Жачы жылдызы. Үй бүлө мүчөлөрүнүн кимисинин болсо дагы катасын көрүп калсаңыз, аны улам чукуй бербеңиз. Бул нерсе өзүңүзгө эле түйшүк көбөйтөт. Чөйрөдө сизге кылыктанып жагынгысы келген адам чыгат. Убактылуу азгырыкка берилбөө оң. Капыстан колуңузга акча тийип, керектүүлөрдү алуу үчүн базар кыдырасыз. Теке чээр жылдызы. Маанилүү ишти бүтүрүүдө элдин эмес, адистин кеңешине таянып иш кылуу сунушталат. Бул бөөдө чыгым тартуудан сактайт. Сүйүктүүңүздүн сизди канчалык даражада колдоору бир кырдаалдан улам айкындалат. Өзүңүзгө көбүрөөк кам көрүү керектигин сезип, керектүү каражаттарды сатып аласыз. Суу кыяр жылдызы. Каржыны көбөйтүү максатында айрымдар өзүн жаңы иштен сынап көрүүгө киришет. Ар кадамды өтө тактап таштоо керек. Иммунитетти көтөрүүнү ойлонуп, спортко, туура тамактанууга көңүл буруңуз. Шашылыш иш чыгып, түндөп жол жүрүүңүз ыктымал. Бир окуядан сиздин таламды талашчу адам чыгат. Балык жылдызы. Келишимдерди түзүүгө ыңгайлуу апта. Таанышыңыздын каткан сырын кокустан билип калып, андан кол үзсөмбү же мамилени улай берсемби деп ойлоносуз. Энергияңыз толук болгондуктан коркпостон оор иштерди колго алсаңыз болот. Сизге арнагандардын артынып, коноктун келиши күтүлүүдө. Сиздерди 23-сентябрдан 29-сентябрга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырдык. Саламатта калыңыздар.